Алимент жана айып пулдарын өз убагында төлөбөгөндөргө карата мыйзамдар барган сайын катаалдашууда. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоорунда айып пулду төлөбөй жүргөн жарандарга жана юридикалык жактарга бир катар чектөөлөрдү киргизүү каралган. Тактап айтканда, карызы бар адамдарга унааны каттоого коюу, мүлк сатып алуу, лицензия жана уруксат кагаздарын алуу сыяктуу кызматтарды пайдаланууга чектөө коюлат. Ал эми сот аткаруучулар алименттен карызы барларды чет өлкөгө чыгышын убактылуу тыюу салып, банктан кредит алууга жана мамлекеттик кызматтарды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн да чектеп жатат. Айрым учурларда алимент төлөбөй качып жүргөндөр 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратылууда. Алар төлөрүп баланы карабай кетип калат экен, бирок эне байкуш кыйналат экен. Алимент төлөйт деп жазылган эле. Чечим чыгарылган. Ошондон бери төлөбөй качып жүрөт. Сот катчылардын талаптары аткарылбаса, чектөөлөр коюлганын эскертебиз. Чет жакка чыгарды. Учактан уча албай калдым, анткени бул жакка келип текшерилсе менин карыздарым бар экен. Сузакта 168 000 сом алимент төлөөдөн узак убакыт бою баш тартып келген жаран 1 жылга камалды. Сузак райондук сот аткаруучулар бөлүмүнүн өндүрүшүндө аты жашырылган жарандан бир баланы багуу үчүн алимент өндүрүү боюнча иш каралып жаткан. Бирок карызкор алимент төлөөдөн кыянаттык менен баш тартып келгендиктен сот аткаруучу тиешелүү материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берген. 2026 жылдын 11 мартында Сузак райондук соту бул ишти карап чыгып, жаранды күнөөлүү деп таап 1 жылга эркиндигинен ажыратты. Сузак райондук сот тарабынан карызкор алиментке болгон карызы 168 000 сом карыз болгон. Ал боюнча 2025 жылдын октябрь айында тергөө кызматына өткөрүлгөн. Тергөө кызматына өткөрүлүп, Сузак райондук соту тарабынан 1 жылга эркинден ажыратылды. Буга чейин бул жарандарга, башкача айтканда карызкорлорго бир нече жолу эскертүү берилет. Эгерде эскертүүлөргө карабай кайрадан эле алиментке болгон карызын төлөбөй кыянаттык менен качып жүргөнүнө байланыштуу жоопкерчилигине тартуу үчүн тергөө органдарына өткөрүлөт. Бул жаран деле бир нече жолу карызын төлөбөй качып жүргөнүнө байланыштуу тергөө кызматына өткөрүлгөн. Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүндө учурда алимент боюнча жалпы 2260 аткаруу өндүрүшү катталган. Алардын арасында эң көп 300 000 сомго чейин алимент төлөбөй жүргөн карызкорлор да бар. Сот аткаруучулар карызкорлорго алиментти өз убагында төлөө керектиги тууралуу эскертүү берип келишет. Ал эми алимент төлөөдөн качып жүргөн жарандардын материалдары укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Азыркы учурда бизде основной төлөнбөй калган суммалар 300 000 сомдун тереги болуп атат. Андан сырткары жакында эле бирөө 800 000ге жакын карыз болду эле. Карызкорго түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин карыз алиментке болгон карызын толугу менен төлөп, андан сырткары общий жалпысынан 995 000 сом төлөп койду. Башкача айтканда кийинки жылдарга дагы ашча төлөгөн сумма болду да. 1 жылдык жазасын алган учурда алиментке болгон төлөм эч качан жокко чыкпайт. Ал боюнча эгерде карызкор жазасын өтөп жаткан жайында иштеген жумушка кирип иштеген болсо, иштеген эмгек акысынан алиментке болгон карызы өндүрүлөт. Эгерде дагы кайрадан төлөбөй коюп, кайрадан эле сот чечимин аткарбай коюуну уланта берсе, кайрадан жоопкерчилигин кароо үчүн кайрадан тергөө органдарына иш материалдары өткөрүлөт. Алимент төлөйт деп жазылган эле. Чечим чыгарылган. Ошондон бери төлөбөй качып жүрөт. Бул жарандар Сузак райондук сот аткаруучулар бөлүмүнө алимент боюнча кайрылышкан. Жарандын кызы жолдошу менен 3 балалуу болуп, кийин 2 ажырым жолго түшкөн. 3 жыл мурун балдардын атасына алимент төлөө милдеттендирилген. Бирок ушул убакыт аралыгында карызкор тарабынан каражат бир да жолу которулган эмес. Мындан улам жарандар балдардын муктаждыктарын камсыз кылуу максатында алиментти өндүрүү боюнча сот аткаруучуларга кайрылып отурушат. 23 жылдан бери, 9 майдан бери алимент төлөйт деп жазылган эле. Чечим чыгарылган. Ошондон бери төлөбөй качып жүрөт. Розыскада деп айтышты эле, таппай жүрүшөт экен да азыр. Ошо балдар чоңоюп уже бири 8-де, бири 5-те, бири 3-те окуп атат. Ошолорду өзү ата укугун билип туруп алимент төлөп бериш керек да. Аны
Кызым өзү жалгыз ошо үчөөнү багам деп кыйналып жүрөт. Төлөш керек, ошондон бери төлөбөй качып жүрөт. Уже мына быйыл 26 болсо 3 жыл болуп калды. Балдардан да кабар албайт. Алимент төлөбөйт. Эми ошону караштырып бергиле деп кайрылдым эле. 5 жылдан бери алимент төлөбөй качып жүрөт экен Россия жергесинде. Бирок азыр заманды көрүп атасыздар. Бала багыш деле кыйын. 2 баласы бар, бир уул, бир кызы бар. Анын садикке төлөмү бар, кийип ичип жегени бар. Баары жок кымбатчылык өзүңөр көрүп атасыңар. Же бул алимент төлөгөндөргө пособие да төлөнбөйт экен. Кызым үйдө балдары менен. Балдары кичинекей, бири 3 жаш, бири 5 жаш. Руска бергенден кийин ошол руска иштегендер да караш керек. Үйүнө барыш керек. Караш керек. Энеге азыр кыйын. Алар төлөрүп баланы карабай кетип калат экен, бирок эне байкуш кыйналат экен. Качып жүрөт. Үйүнө барса, ата-энеси апасы бар. Апасы айтат, "Мен туудурупмунбу, жогол" дейт экен. Ушул туурабы? Раз баласына жоопкерчиликтүү болгондон кийин баласына айтыш керек. Сенин балаң, сен төлөшкө акың бар. Ошол мынакта өсүп атат. Сен кийин кыйналып каласың деп ошону энеси түшүндүрмө бериш керек да, чынбы? Сот аткаруучулар бир гана алимент өндүрүү менен гана алек болбойт. Ар кандай жагдайда салынган айып пулдарды да өндүрүү алардын милдетине кирет. Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүндө учурда жалпы 14 миңге жакын аткаруу өндүрүшү катталган. Алардын ичинен 9900-ü жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн уна айдап жүрүп айыпка жыгылып, бирок аны белгиленген мөөнөттө төлөбөй жүргөн жарандарга тиешелүү. Айып пулдарды өз убагында төлөбөгөндүктөн бул иштер сот аткаруучулар кызматына өткөрүлүп, мыйзам чегинде аткарууга алынган. Айып пулдарын төлөбөй койгон учурларда карызкорлорго биринчи кезекте чектөөлөр коюлат. Ал мисал алганда паспорт алганда кыйналат. Банк мекемелерине барганда, карыз алууда же башка жактан акчалар которулган мезгилинде тоскоолдуктар болот. Азыркы учурда карызыңыз болсо, өз убагында төлөөңүздү, эгерде өз убагында төлөнбөсө, сот аткаруучулардын талаптары аткарылбаса, чектөөлөр коюларын эскертебиз. Карыздарым мончадан өзүм билет болчумун. Жаппай эле чет жакка чыгып, ошо уча албай калдым. Ал эми бул аты жөнүн толук атагысы келбеген Сузак районунун тургуну сот аткаруучулар кызматына кайрылууга аргасыз болуп отурат. Анын айтымында ал чет өлкөгө чыгуу үчүн аэропортко барган учурда чек ара кызматкерлери тарабынан токтотулуп өлкөдөн чыгарылган эмес. Себеби анын мамлекетке болгон карызы бар экени аныкталып, ошол себептен ага чек арадан чыгууга убактылуу чектөө коюлган. Чет жакка чыгарды, учактан уча албай калдым, анткени чек аратчылар бул жакка жөнөттү эле сот аткаруучугачы. Бул жакка келип текшерилсе менин карыздарым бар экен. Ал боюнча мен үйүмө да жөнөтүлгөн экен кагазчы. Ал кагазды мен көңүл бурбай эле алып коюпмун. Карыздарым мончадан өзүм билет болчумун. Жаппай эле чет жакка чыгып, ошо уча албай калдым. Ошол сот аткаруучудан келип, кагазды алып, карыздарымды жабып, азыр чет жакка учкан жатам. Эми сиздерге да айтарым, ошол бир жакка чыгарда, ошол сот аткаруучуларга келип, өзүңүздөр текшертип, базадан карызыңар барбы жок карап, бир сыйра каратып коюңарды айтарым. Ошол мага ошо бекер убактыңарды кетирбешиңерди талайм. Автомобиль в розыске 081. 13 март күнү Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери жол кайгыл кызматы менен биргеликте рейдтик иш-чара өткөрүштү. Иш-чаранын жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелерин бузуп, уну айдап жүрүп салынган айып пулдарын белгиленген мөөнөттө төлөбөй жүргөн айдоочулар аныкталды. Айып пулдарын узак убакыттан бери төлөбөй жүргөн айдоочулардын унаалары мыйзамга ылайык айып короого киргизилди. Биз Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан ураган ММ автоунаасы менен биргеликте бүгүн иш-чара алып барып атабыз да. Ушундай карызы барлар, машинанын карызы барлар, же болбосо машинасы баягында камак салынган болсо, айып короого киргизилип атат. Мындай рейдтик иш-чаралар март-апрель айларында да улантылары маалымдалды. Белгилей кетсек, уна башкаруу учурунда жол эрежелерин бузуп айып пул салынган учурда же алимент жана башка милдеттүү төлөмдөр өз убагында төлөнбөсө, сот аткаруучулар тарабынан жарандарга карата бир катар чектөөлөр колдонулат. Тактап айтканда, карызы бар жарандардын чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүнө убактылуу тыюу салынат. Ошондой эле банктык кредиттерди алуу жана айрым мамлекеттик кызматтарды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү да чектелет. Карызкорлордун өз убагында эскертип карызын төлөп, жана баягындай паспорт алып атканда, чет жакка чыгып атканда тоскоолдукта жаратпаш үчүн бүгүнкү күндө баардыгы ушул карызы барларга эскертип кетет элек. Өз убагында карызын төлөп,
эгерде карызын төлөгөн бирок аныктай албай аткан болсо, бизге келип кайрылган болсо, биз өз убагында аныктап бергенге даярбыз ар дайымчы. Ички иштер министрлиги айып пул төлөбөй жүргөн жарандар жана юридикалык жактар үчүн бир катар чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштап, мыйзам долбоору коомдук талкууга да чыгарды. 2025 жылы өлкөдө 1,4 миллион протокол түзүлүп, анын 20% боюнча айып пулдар төлөнгөн эмес. Азыркы мыйзамда жол эрежесин бузган үчүн төлөнбөгөн айып пулдарды унааны каттоо, кайра каттоо жана айдоочулук күбөлүк алуу чектелет. Министрликтин сунушуна ылайык, жаңы норма боюнча башка укук бузуулар үчүн да айып пул төлөнбөй калса, уна, мүлк каттоо, лицензия алуу жана уруксаттарга чектөө киргизилет. Чектөөлөр айып пул толугу менен төлөнгөндөн кийин гана алынат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.